Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министринин милдетин аткаруучу Максат Мамытканов Кыргыз Республикасындагы Федеративдик Германия Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Моника Иверсен менен жолугушту. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу темалары талкууга алынды. Вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Максат Мамытканов маалымдагандай, Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан таза жана акыйкат шайлоолорду өткөрүү боюнча элге берилген убада аткарылды. Кыргыз Республикасынын президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоосу жана башкаруу формасын аныктоо боюнча жалпы улуттук референдуму олуттуу бузууларсыз республиканын мыйзамдарын так сактоо менен жана эл стандарттарга ылайык өттү. Эми өкмөт алдында коррупцияны жоюу милдети турат. Ал өз кезегинде инвесторлорго шарт түзүү менен экономикалык көрсөткүчтөрдүн жакшыртылышын шарттайт, дейт Максат Мамытканов. Ошондой эле республикадагы демократиялык принциптерди чыңдоо, инвестициялык климатты жакшыртуу, коррупция менен күрөшүү, өлкөдөгү саясий туруктуулук, жашыл экономика жана ачык айкын парламенттик шайлоолорду камсыздоо боюнча маселелер талкууланды. Кыргыз Республикасындагы Федеративдик Германия Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Моника Иверсен өз кезегинде калыбына келүүчү энергия булактары боюнча Германиянын алдыңкы тажрыйбасы тууралуу маалымат берди жана германдык тараптын Жашыл Борбор Азия Герман демилгесинин алкагында биргелешип иш алып барууга даярдыгын билдирди. Жыйынтыгында тараптар эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө жана тереңдетүүгө багытталган активдүү кызматташтыктын маанилүүлүгүн белгиледи. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министринин милдетин аткаруучу Эльвира Сурабалдиева Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссар башкармалыгынын Борбор Азия үчүн аймактык бөлүмүнүн башчысы Ришард Каменда менен жолугушту. Вице-премьер-министр белгилегендей, бул жолугушуу Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссар башкармалыгы менен адам эркиндигин жана укугун камсыздоо жаатындагы мындан ары жемиштүү кызматташуу үчүн негиз болуп саналат жана өз ара аракеттешүүнү дагы жогорку деңгээлге чыгарууга мүмкүндүк берет. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссар башкармалыгынын Борбор Азия үчүн аймактык бөлүмүнүн башчысы Ришард Каменда өз кезегинде уюмдун өлкөнүн өкмөт менен адам укугу жаатында кызматташууга жана өз ара аракеттешүүгө ачыктыгын жана даярдыгын билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар республикадагы адам укугуна байланыштуу абалды жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссар башкармалыгынын Бишкек шаарындагы аймактык бөлүмү менен кызматташуусунун актуалдуу маселелери талкууланды. Тактап айтканда, жаштар үчүн аймактык борборду түзүү концепциясынын үстүндө биргелешип иш алып баруу, өкмөткө караштуу адам укугу боюнча координациялык кеңештин жана башка мамлекеттик органдардын адам укугун жана эркиндигин камсыздоо жаатындагы мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу. Ошондой эле адам укугу боюнча Бириккен Улуттар уюму башка механизмдери менен өз ара аракеттешүү боюнча макулдашууга жетишилди.